Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламент көрсөтүүсү. Өткөн аптада жогорку кеңеште кандай жаңылыктар болду? Алгач кыскача. Быйыл кышка даярдык кандай? Чыкыруун суукта өкмөттүн даярдыгы туруштук береби? Тариф саясатын карап берсе, калган биз аракет кылып чечет элек. Парламент, премьер-министр баштаган өкмөт өкүлдөрү былтыркы, быйылкы жана келерки жылдын бюджеттерин талкууга алды. Эгер сиз Сооронбай Шарипович, сиздердин үй бүлө жөнүндө элдин арасында аябай арыет намыстуу таза үй бүлө деп жүрөт. Эгер таможняны иретке келтирбесеңизчи, анда грош цена бизге бүгүнкү эки революциянын жыйынтыгы дагы. Ичүүчү сууга муктаж канча айыл бар? Жана мен айткандай бардыгы болуп 553 айыл түзөт. Бул аптада жаңы бекилген өкмөт мүчөлөрү ант кармады. Жогорку кеңеште өтүлүүчү иш-чарага өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев катышты. Өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Агауда премьер-министр баш болгон өкмөт мүчөлөрү эл өкүлдөрүнүн алдында мамлекеттик бюджет жөнүндө мыйзам долбоорун коргошту. Каржы министри Адылбек Касымалиев быйыл үнөмдөөлөрдүн натыйжасында таңкыстык ички дүң өндүрүмгө карата 0,11%га кыскарганын же 28 миллион сомго азайганын билдирди. Республикалык бюджеттин кирешеси 1 миллиард 107 миллион сомго, ал эми чыгаша бөлүгү 1 миллиард 135 миллион сомго азайган. Келерки жылы болсо 23 миллиард сом таңкыстыкты жабууга каржы булактары толугу менен бар, деди министр. Толугу менен жабуу каржы булактары бар. Негизинен бул тышкы булактар менен жабылат. Эл өкүлдөрү бюджеттин аткарылышы, пландоо боюнча көптөгөн суроолорду берди. Бажы менен салыктан күтүлгөн каражаттар түшпөй калган. Бул үчүн бажы кызматынын төрагасы Азамат Сулаймановго гана сөгүш берилип, башкаларга чара көрүлбөгөнүн депутат Алтынай Өмүрбекова айтып чыкты. Ал каржыны бөлүштүрүүдө да адилетсиздиктер орун алганын билдирди. Ошол эле убакта 3,6 миллиардов невыполнения по налогам идет. Кандай чаралар көрүлөт? Анан салык боюнча кече октябрь айында улар 97% бердиби? Азыр жылыш бар. Анан салыкты толтурбаса, таможня толтурбаса, буларга катуу чаралар көрүлөт, өздөрү да билет. Бизнесмендер келип атат. Өзбекстандан Россияга товар чыгарат экен, Чимкенттен чыгарат экен. Биз ошону Оштон чыгаралы десек дейт, $2000, $3000 сурап атат дейт. Сиз өткөндө бул кишиге выговор бердиңиз. Бул кишинин замы бар экен, мен билбейт экенмин. Анын райым миллион деген бар экен. Эгер эки революциядан кийин кошелектор, азыр 1 миллион деген кличкасы барлар, таможняны башка биз деген каалагандай тариф деп айта албайм. Биздин ЕАЭС мамлекеттеринде бажы кызматтарынын бизде бирдиктүү коллегиясы бар. Ошонун чечимдери бар. Анан страны риска деп коет. Кытай Эл Республикасы, Турциядан, Вьетнамдан келген товарларга цифра эме индикаторы риска деген бар. Баанын килине же штугуна жараша ошону коюлат. Көрүнүктүү долбоорлор ири инвестициялар менен жүзөгө ашып жатканы көңүл жылытат. Бирок майда маанилүү проблемаларга да көңүл буруу зарыл, деди депутаттар. Маселен, жашоо минимумунан төмөн айлык алгандарга оор болууда. Ошол акча менен бир адам жашай алат азыр. Бирок элге абдан оор эле болуп атат. Мына азыр кыш келди, көмүр жок. 6000ден көмүр ала албай атышат Каракол шаарында. МВД ГАИ быйыл 1 миллион 200 000 машинеден болгону 280 миллион түштү деп атат. А эмне үчүн 280 миллиондон түшүп атат? Күндө токтоткон машинени бир машине токтоткондо 500 сомдон алып атышат. Бөлүп эсептеп көрүңүз, Сооронбай Шарипович. Канча акча түшүп атканын. Элдин чөнтөгүн сыккандан көрө биз бюджетке акча түшүргөндү үйрөнүш керек эле да. 9,5 миллиарддан 46 миллиарды, азыр 30% бюджеттин зарплата көтөргөн кетти. Мына эң оорушу маселе болду. Бүт Кыргызстандагы тармактын бардыгы тең бирдей айлык аз болчу. Ал көрүңүзчү, кайсы тармакта айлык жакшы ошол мезгилде. Мына милиция ошондо келгенде 5000 сом айлык алчу. 4,5 сом милиция элди коргой турган. Эми аз алып көрүң, кандай болуп калды. Мына азыр эми буну коопсуз шаарды баштайбыз. Буну азыр ачык айтыш керек.
Hurmat Almešaşeviç özü başında turup bu hazır kirişip atат. Эл өкүлдөрү чала бүткөн мектептерди биринчи кезекте аяктоо, таза сууга каржыны көбөйтүү сунуштарын берди. В новостройке Акбата там школа, рассчитанная на 240 мест, а обучается там 1080 человек. Там ни спортзала, ни актового зала. Мне кажется, нужно обязательно приоритет придать и столице. Билим берүүдө гана эмес, саламаттык сактоодо да көйгөйлөр толтура. Эл өкүлдөрү бул тармактарга дагы каржыны көбөйтүү зарыл экенин өкмөткө багыттады. Таза сууга быйыл бюджеттен канча каралып атат? Таза суу проекти. Таза сууга 100 быйыл каралган, 250-нү эмдиги жылга карап атабыз. Баягы Минтрастын балансында эмес, жолдорго быйыл канча каражат каралып атат? Rayonlu borboluna 750 milyon деп атабыз, бирок миллиардка чаралды деп атабыз. Кийин. Сиз премьер-министр катары Казакстандын премьер-министри менен, Казакстан өкмөтү менен кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатасызбы? Ошол экспорттоону чектеген өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу боюнча. Мына казак туугандар муну коюп атабыз, маселени чечпей атышат. Атайлап эле кармап атышат, ашык айтканда муну. Атайлап эле. Мына ошол чечилип калса дагы темир жол менен кире баштаса дагы бул азаят эле да, бул маселе бар. Буну коюп атабыз маселени муну дагы. Мына быйылкы жылы эле 20 жолу комитет аркылуу бюджетке өзгөртүү болуп, бирок палатага болгон 2 жолу келиптир. Мындай нерселер практикаларды азайтпасак, эртең күнү анын аяк алып барып, жакшылык менен бүтпөй калышы ыктымал. Бул үчүн бирөө жоопкерчиликти алыш керек. Сиз чара көрүшүңүз керек. Экономикада, энергетика, тоо кендери, туризм сыяктуу тайына турган тармактар бар экенине токтолгон депутат Осмонбек Артыкбаев буларды киреше алып келе турган тармактарга айлантуу керектигине, мамлекеттик жеке өнөктөштүк сыяктуу мыйзамдарды пайдалануусунду бир катар жолдорду ачыктап берди. Айыл чарбасын экспортсуз өнүктүрүү кыйындыгын айткан депутат Иманалиев айыл чарба өнүмдөрүнө жаңы рынок издөөнү сунуш кылды. Депутаттар өздөрүнүн сунуш пикирлерин кошуп, бюджет мыйзамы так жана туура аткарылышын талап кылуу менен мыйзам долбоорун колдоп берди. Кар жагандан бери көмүргө кезекке тургандардын катары көбөйдү. Бул жылы былтыркыдай электр энергия тартыштыгы болобу же жокпу деген суроолор бериле баштады. Парламентте андан тышкары кышка даярдык боюнча өкмөттүн маалыматы угузулду. Өкмөттүн берген маалыматына таянсак, кышка даярдык жаман эмес. Жылуулук берүүчү борборлор жетиштүү деңгээлде кара отун менен камсыздалса, бюджеттик мекемелерге көмүр убагында тартылган. Ар бир аймакта атайы базалар дагы уюштурулуп, элди көмүр менен камсыздоо жагы дагы колго алынган. Ал эми электр жарыгын элге үзгүлтүксүз берип туруу боюнча тиешелүү мекемелер иш жүргүзөт. Бишкек шаарынын ТЭЦин реконструкциялоо боюнча жүргүзүлгөн иштерге карабастан, энергия системага максималдуу күч келген сааттарда кубаттуулугу 360 мегаваттка чейин көбөйтүү үчүн жумушчу жана резервдик буу казандар жетиштүү санда бар. Сырткы абанын температурасын төмөндөсүн күтпөстөн, мэриянын Бишкек шаарынын буйругуна ылайык Бишкек шаарына 14 октябрда жылуулук берилди. Бул иштер электр тармактарына ашыкча күч келтирүү максатында аткарылды. Борбор калаанын жашоочуларын жылуулук менен камсыздоодо Бишкек жылуулук борбору негизги орунда турат. Аталган борбор электр энергиясын дагы иштеп чыгарат. Учурда ал жерде жаңылоо иштери жүрүп келет. Бишкек ТЭЦти курган байланыштуу азыр энергия режим менен иштей баштайт да. Вот ошонун жанакы ысык парды размещение вопрос. Бул ошо менен байланыштуу көмүр ташуу маселесин чечүү. Эмдиги жылдан баштап ишке кирсе, вот кандай иш жүргүзүп атасыздар? Бүгүнкү күндө ушу 180 мегаватт кубаттуулукту ТЭЦ алып барып атат. Ал эми декабрь, январь, февраль айларында болсо 360 мегаватт кылып көтөрөбүз. Бул биринчи маселе боюнча. Экинчи маселе боюнча мына жакын арада атайын комитеттин алкагында транспорт министрлиги менен кошо ушул эмдиги жылы 2017 жылы Бишкек шаары жаңы ТЭЦ курулгандан кийин көмүр алып келүү маселеси да каралып чыкты. Ошол жерде альтернативдик жол да каралып чыкты. Биринчи варианты бул Рыбачыга алып келип туруп, Рыбачыдан темир жол менен, экинчи варианты ошол Кара Кечиден Токмокко алып келген атайын технологиялык жол бар экен, ошол жолго алып келип туруп, андан бери ташып келүү маселеси азыр каралып атат. Республикабыздын энергия тармагы Каса 1000 долбооруна кандай даярдык көрүп жатат? Убагы келгенде алар сураган кубаттуулуктагы электр энергиясын бере алабы? Каса 1000ди биз өткөндө кабыл алдык, туурабы? Эгер ошого канча киловатт электр энергия биз беришибиз керек бир жылда? Эгерде биз бербей калсак,
биз канча штраф төлөйбүз? Касса 1000 долбоор боюнча биздин милдеттеме бул 800 миллиондон 1,5 миллиард киловатт саатка чейин каралган болчу. Бул 5 жылдык атай мөөнөт деп каралган. Ал жерде 2 этапы бар. Биринчиси гарантированный объем, экинчиси сверхгарантированный поставка деп каралган. Ошол поставкасы. Анан кийин бул жерде эми эл аралык практика менен түзүлгөн келишим. Эгерде биз поставка кылбасак, биз 9 центтен төлөп беребиз. Эгерде алар ошо 1 миллиард алабыз деп туруп албай койсо, албаган үчүн 9 центтен бизге төлөп берет. Бул жерде мындай зеркальный эки жактан тең каралган болчу. Бирок мен алдын ала айтып кетейин, мына бүгүнкү күндө мына Камбар ата КС экинчи агрегаты боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, жакын арада сиздердин карооңуздарга ратификация боюнча келишимди киргизебиз. Токтогулду мынакей сиздер колдоп бердиңиздер. Анын реконструкциясы бүткөндө кошумча 240 мегаватт кошулат. Камбар ата 2ден 120 болот. Эмдиги жыл жайында Кудай буйрса ТЭЦ Бишкек бүтсө, ал жерден кошумча 300 мегаватт болуп, ушу жакынкы 5 жылдыкта мынакей өзүңүздөр билгенде бир 500-600 мегаватт кубаттуулук кошулат. Андан тышкары мына Аскар Алимбаев жакшы айтып кетти. Газпром жагын кирип атат. Газпром кирип акылдуу счетчиктер болгондо ушул оптимизация эсебинен дагы жоготууларды азайткандан дагы электр энергия бошот. Ошол көлөмдү биз кымбат баада касса долбооруна сатсак, андай энергетика тармагы өзүн өзү актай турган болот. Кыргызстандын энергия тармагы буга чейин ири суммада насыяларды алса дагы бүгүн кризисте турат. Айрым депутаттар аталган тармакты саздан чыгаруу керектигин айтып чыгышты. Бүгүнкү күндөгү энергетиканын акыбалы кандай экен? Кандай проблемалар бар экен? Сизге өкмөт тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан кандай жардам керек? Канткенде биз энергетиканы мындай бир кризистен алып чыгып кете алабыз? Мен ойлойм, бул абдан маанилүү суроо деп. Себеби дегенде акыркы жылдары энергетика тармагын экономикалык көз караш менен карабай, саясий көз караш менен караган. Мынакей биз акыркы эле 3 жылда мына 5 миллиард сомдон ашык карыз алдык. Бюджеттен ушу отунга деп эле алып атабыз. Бул карыздар бир күндүк биздин жашообузду бир күнгө эле улантып атат, эмдиги кышка чейинки деп. Ошон үчүн мунун баары тең эмес үчүн тариф саясатын туура караш керек. Оптималдаштырыш керек. Ошо баасын өз тариф саясатын карап берсе, калган биз аракет кылып чечет элек. Улуттук энергия холдингдин ишин сынга алган депутаттар дагы болду. Алардын пикиринде аталган тармак өз ишин жөндөй албай келет. Мына сиз айтып атасыз, азыр убыточный болуп субсидия алып атасыздар. Мына карап көрсөңүздөр, Нескадан алып аткан посреднический фирмалар пайда таап атпайбы? Киреше болуп атат олордука. Восток Электрода жок, Север Электрода жок. Олорго берген элдин колдонгон светин берип атасыздагы посреднический фирмаларга бүт чоң-чоң пансионаттарды, чоң-чоң ресторандарды, ишканаларды берип атасыздар. Олар пайда менен чыгып атат го. Ушул нерсени карабайсыздарбы? Айрым депутаттар буга чейин кыш мезгилинде өкмөт сырттан кошумча электр энергиясын сатып алганын айтса, айрымдары тариф саясатын карап чыгуу керек деген пикирде. Быйыл тыштан электр энергия сатып алабызбы? Кайсы өлкөлөрдөн сатып алабыз? Баасы канча болот? Жок, быйыл сатып албайбыз. Биздин пландарыбыз боюнча сатып албайбыз. Быйыл суунун көлөмүн өзүбүз көрүп атабыз. 4,5 миллиардка былтыркыга салыштырмалуу көп. Анан көмүрдү дагы өзүбүз колдонсок, ошо менен биз мына адистерибиз айтып атат, быйыл сатып албайбыз. Кудай буйрса чыгабыз. Урматтуу Мухаткал Дүшүгеч, тарифтерди эмне кылабыз? Тарифтерди сиздер менен отуруп алып чечишибиз керек. Бул жанагы бизде Айбек Рысбекович айтып аткандай экономикалык бир рычаг, ошондой инструмент кылышыбыз керек. Энергия тармакты алдын алып чыгабыз десеңиздер, сиздер тарифтик саясатты оңдобосок болбойт. Себеби дегенде бир топ кредиттерди алып, бүгүнкү күндө элибизге туруктуу электр энергия жана жылуулук берип жатабыз да. Bunun barını kaytarış gerek, uşuğa Muhatkal Düşügeç. Sizler bir mönöttü koyup, uşunu bir taktap çıksanızlar жақсы болуп dedi. Вице-спикер Алтынай Өмүрбекова өлкө кошумча электр энергияга муктаж болуп калса, кандай чаралар көрүлөрүнө кызыкты. Эсиңиздеби, декабрда 15-жылы Токтогул ГЭСинде бир эки авария болгон. Полная остановка, да, практически была электростанция. Ошондой коркунучтар барбы? Болсо план Б, так сказать, есть у нас? На всякий случай мы можем обеспечить поставку. Это в кризисной ситуации электроэнергии из соседних стран. Кар түшкөнү автоунаа жолдорунда кыйынчылыктар жаралбай койгон жок. Эл өкүлү Дастан Жумабеков тиешелүү министрлик айдоочуларга баардык шарттарды түзүп берүү боюнча иш алып барышы керектигин билдирди. Биздин алыскы облустарга бараткан жолдордун баардыгы ашуу аркылуу өтүп атабыз. Төбө ашуу, Алапбел, Өтмөк, дагы нарынга кетип аткан ашуулар бар. Ошонун баардыгын бир сыйра контролдоп чыксаңыз, кышкыга кандай даярдыктар бар, анткени көптөгөн жолдордо кырсыктар болуп, адамдар кайтып кетип атат. Ошонун баардыгына өзүңүз бир убакыт тауып, бир кыдырып чыгыңызчы, кыдырып. Биздин каттоо жолу эч убакта токтобосун.
24 саат. Анан кийин аларга шарт түзүлүп берсин. Жыйынтыгында кышка даярдык боюнча өкмөттүн маалыматы эске алынып, кошумча сунуш пикирлер менен жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Ушул темага утурлай энергетика тармагында жалпы карыз 88 миллиард сом. Бул карыздын таасири кандай болот? Ал эми алдыда ызгардуу чыкыроон суукта электр энергиясы үзгүлтүүгө учурабайбы? Карапайым калк көмүр менен толук камсыз бекен? Өкмөт мүчөлөрүнүн даярдыгы канааттандырабы? Ушул жана башка суроолор депутат Кожобек Рыспаевка берилди. Эл өкүлү менен кышка даярдык боюнча кесиптешим Канат Курманбеков маектешти. Өкмөттүн аткарып аткан иши сиздерди канааттандырдыбы бүгүнкү отчетто? Бүгүнкү отчетто биз канааттандырылык деп бердик. Себеби дегенде бүгүнкү күндө свет өчүп аткан жери жок. Эми баягы бытовой деп коет. Кээ бир жерлерде өчүрүү, кээ бир жерде ремонт, кээ бир жерде авария бул болуп турат. Эшиктеги кыш күркүрөп мынакей кирип келип кар жаап атат. Бүгүнкү күндө мындай кээ бир гана жерлерде бар, баягыдай маселе бар. Кыргыз-Жылкам союздан алынып калып, мына токмокто жылуулук жана башка Карабалтада да бар ушундай бүгүн гана берилди, өкмөт чечип атат. Мына тилекке каршы акчанын чечилбей, финансы чечилбей эле мындай маселелер мына кеч чечилип калып атат да. А так целом бүгүнкү күндө канааттандырылат. Жылга эле баягы суук түшүп, кар жааганда электр энергиясына таңсыздык күчөйт, кардарлар тарабынан, колдонуучулар тарабынан. Быйыл электр энергиясын сырттан сатып албайт бекенбиз. Өкмөт сатып албайбыз деген сөздү айтты. Буга сиздер канчалык деңгээлде баягы ишенесиздер? Чындап эле ошондой болобу? Былтыр жана мурдагы жылдары Токтогул кесиндеги суунун аздыгына байланыштуу коркунуч турганда суу бир көлөмдөн, бир уремден ылдый түшүп кеткенде бизде жана эмелер иштебей калат да, агрегаттар. Ошон үчүн ошондой коркунучтан качыш үчүн мындай импорт алчу. Бүгүнкү күндө суунун көлөмү Кудай буйруса жакшы. Суунун көлөмү Токтогул кесинде көп болгондуктан 17 миллиард бирдеке болот ба, көп болгондуктан андай импорт алуу маселеси жок. Сиз буга чейинки ошо комитеттин жыйынында айттыңыз эле да, илим ушул электр энергиясын, энергия тармакты алдыга жылдыруу боюнча инвесторлорду тартыш керек деп. Бирок тиешелүү министрлик же аткаруу бийлиги инвесторлорду тартууда чабалдык кылып атасыңар деп айтып чыктыңыз эле да. Да, чабалдык кылып атышат. Себеби дегенде мына азыр чакан кестерди, малы кес деп коет, чакан кестерди курганга 5 киловаттан 5 мегаваттан 20 мегаваттан электр энергия чыгарууга даяр инвесторлор келип атат. Мен өзүм көрүп атам. Бирок бүгүнкү күндө бир кызыктуу болуп атат да, мындай ошого жабышып, ушу кургула, давай договор түзөлү, келишим түзөлү, салгыла деген эч ким жоктан анткени себеби алар курганда биздин тариф менен эч качан өздөрүн актай албайт. Алар жана коэффициент бар, закон бар. АБ энергетикада ошондо 2,1. Азыркы тарифке 2,1. Это значит 2 сом 16 тыйынга 2,1 кошуп 4 сом бирдеке тыйында мамлекет сатып алыш керек алардан. Мына ошол жерден булар коркуп атат да. Биз кымбат алып калып булар сатып алла деп айтат да. Бирок күйүп калабыз деп. Касса тышчыга 9 центтен сатылат, например, кийинки күндөрү. Ошон үчүн булар эмитен туура коюш керек. Касса миңди куруп, макул болуп аткандан кийин биягын ошого такап келе бериш керек болчу. Даярданыш керек. Өзүңүз айткандай комитет болгондон бери да бир топ убакыт өтүп калды да. Ошондон бери деле ушул убакытта өкмөт мындай иш кылып атабы, кыймылдаган байкалдыбы? Өкмөт аябай коркуп калыптыр да. Эмне десе АКС келип иш козгойт. Эмне десе Финпол келип иш козгойт. Өкмөттөгү азыркы биздин жетекчилердин коркогун айтпа да. Мындай өзүнчө бир эркин волевой решение алып туруп, мына ушуну аткарабыз, урматтуу депутаттар, рұқсат бергиле, муну курдуралы дегенден коркот да. Мындан биз алыс болушубуз керек дагы. Ал компаниянын, ошол инвестордун ачык, айкын, таза инвестиция болуп, ошол туура келген болсо, алардан коркпой, үркпөй туруп, мыйзам жолунда бериш керек дагы, иштетиш керек. Демек инвесторлорго жол ачыш керек экен. Жол ачыш керек да, өзүбүз кылбасак. Агып аткан сууну кызгансак, тосуп энергия чыгаралы деп атпаса, деп атса ага бербесе, конкурс деп атат, тендер деп атат, же болсо бул мына бир мыйзамга шайкеш келбей калыптыр, тияка тендер болуп калыптыр деп атат. Ушундай көп нерсе бар. Же болсо бир айыл өкмөтүнүн менчик жерине түшүп калыптыр, ал жерди бербейм деп атат. Ушундай көп тоскоолдуктар бар бүгүнкү күндө. Ошонун баарын проблема. Мунун баарын чогуу шайкеш келдирип чечип, өкмөт бир жакшы бир багыт алыш керек деген ойдомун. Мегакомду сатууга 3 депутат кызыктар болгон деген мазмундагы Белизден келген маалымат боюнча парламентте чоң териштирүү болду. Атамекен фракциясынын 3 депутатынын аты аталып, алар 2012 жылы Мегакомду сатууга аракеттенген деген кабарлар жогорку кеңешке, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасын, башкы прокурорду жана КТРКнын жетекчисин чакырууга себеп болду. УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев Белиз мамлекетинин расмий органдарынан траст документтери алынганын
президентке кабарлыган. Ал документтер 2012 жылы Альфа Телекомдун ошол кездеги улутташтыр элек 50%дан ашык акцияларын сатуудан түшкөн 50 миллиондой долларда Максим Бакиевдики делген Southfield компаниясынын алышына 3 саясатчы кызыктар болгонун далилдейт. Президент Алмазбек Атамбаев алынган документтерди кароодо мыйзамдын бардык жол жоболорун кынтыксыз сактоо зарылдыгын жана мындай фактылардын пайда болушуна алып келген жагдайларды терең изилдөөнүн маанилүүлүгүн билдирген. Кыргызстанды дүрбөлөңгө салган маселе каралып атат. Бул окуяда жалпыга маалымдоо каражаттарына 3 депутаттын аталып кетиши парламентте териштирүүгө себеп болду. Атамекен фракциясынын ысымдары чыккан депутаттары УКМК жасалма документтерди көрсөтүп, аларга карата каралоо жүрүп жатканын билдирди. Өлкөнү туура жолго буруу, конституцияны калыбына келтирүү. Бул сиздердин колуңуздарда. Биз үй бүлөлүк башкаруудан кетебиз деп 10 жыл аракет кылып, кайра 10 жылга барып калдык. Ал куралданбаган көз менен ар бир эл көрүп турат. Biz gözümüz görmese boldu dep görmökсөн болгонубуз менен ал маселе өзүнөн өзү жок болуп кетпейт. Эми менин сиздерге кайрылуум. Эми ушундай чоң фальсификация болуп атса, убагында парламент матрешка гейтте комиссия түзүп иликтеген. Биз дагы жөнө туруп алганыбыз болбойт. Келгиле депутаттык комиссия түзүп иликтейлик. Интерполго кайрылып чын эле жана атасы алган адамдар офшорго компания ачыптырбы, ошол жакка барып текшерип келсин, биз макулдугубузду берип, ишеним катын берелик. Ким күнөөлүү болсо жазалансын. Депутат Өмүрбек Бабанов УКМК төрагасы менен башкы прокурорду чакырып, алардан маалымат алууну сунуштап, бул сунуш колдоо тапты. Биздин саясий оппонентибиз көз карашы туура келбесе да, бирок ал тарапта чындык болсо биз ага турушубуз керек. Ошон үчүн чынак үчүн менин сунушум. Күнөө болуп аткандан кийин келгиле жана ГКНБнын төрагасын Абдил Сегизбаевди чакырайык, генеральный прокуратураны чакырайык. Келгиле алар бизге айтып берсин. Парламентке чакырылган УКМК төрагасы Абдил Сегизбаев Белизден келген документтер изилденип жатканын билдирди. Документтер ыкчам келип түшкөнүн айтып, мында эч кандай саясий оюндар жок деп кошумчалады ал. 3 белдүү кыргыз саясатчылардын намына 7-8% бөлүнүп бергени жөнүндө айтып атышат. Бирок ал жерде шарт коюлуп атат. Ошол саясатчылар, ошол жерде белгиленген адамдар 12-жылы 49%, улутташтырган 49%га кошумча 51%ды да сатууга көмөктөшсүн. Ачык эле жазылат бул жерде кеминде 50 миллион сомдон 50 миллион доллардан кем болбосун. 50 миллиондон кем болсо, анда бул ишке ашпайт деп. Мен эч кимди айыптаган жокмун. Мен болгон кагазды силерге айтып берип отурам. Иликтөө иши башталбай жатып, эмне үчүн 3 саясатчыны күнөөлөгөн макалалар жалпыга маалымдоо каражаттарында пайда болду? Мындай маалыматтар улуттук коопсуздук кызматында сыр сакталышы керек болчу деген депутаттар болду. Бул жагдай боюнча КТРКнын жетекчиси жооп берди. Бул протоколдук съемка болгон. Ошо жеке өзүнүн оператору барып тартып, анан бизге FTP'ге ыргыткан. FTP'ден келген. Биз FTP'ден эмнени ошо эки съемка тартып алса, ошо экени биз видеорядка колдонгонбуз. Вечерний Бишкек сайтынан биз алып көрсөтүп турбуз. Вечерний Бишкек сайты, Вечерний Бишкек гезити жана анын сайты бул жалпыга маалымдоо каражаты, расмий жалпыга маалымдоо каражаты болуп эсептелинет. Мегаком сатылган жок. Мындан улам кылмыш ишин козгоого кандай негиз бар деп депутат Исхак Масалиев суроо салды. Кылмыш иш козгонгон негиз жокту, кылмыш болгон эмес. Аракеттин белгилери болушу мүмкүн. Бул жыйынтыгы бир гана уят болду, жаман деген сөз калат да. Прокуратура кандай чара колдойт, кайсы статья менен козгойт, мен ушу кызыгып атам да. Эгерде далилденген күндө деле. Урматтуу Исхак Абсанович, биз азырынча текшерүү жөнүндө гана сөз кылып атабыз. Текшерүүнүн натыйжасында болгон материалдар юридикалык баа берилет. Ошонун негизинде Генералдык прокуратура иш козголобу козголбой ошону анан кийин аныктайт. Баш прокурор Индира Жолдубаева азырынча кылмыш иши жок экенин жана мекемелер аралык комиссия бул ишти иликтээрин маалымдады. Азыр колубузда ошол Абдил Кенешевич айтып аткан документ эле бар. Ошонун баарын текшериш керек.
Азыр иликтеп айтабыз канча процент кимдин. Депутаттар арасында алдын ала баа берүүдөн алыс болууга чакыргандары болду. Соңунда депутаттардын аты катышкан документтер толук иликтенип бүткөндөн соң гана ага саясий укуктук баа берүү керек деген чечимге келишти. Ал эми Бишкек инженердик тармактары парасыз иш кылбайт деген депутат Тынчтыкбек Конушбаев мекемелердин жетекчилеринин кызмат орду каралышы керек деген пикирин айтты. Көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук, суу, жарык жана жылуулук түйүнө туташтырууда кызматкерлерди ыраазы кылмайын иш бүтпөй турганын куруучулардан баштап айтышууда. Бул аптада тармактык комитет Бишкек шаарынын башкы планын жана архитектуралык курулушу боюнча маселени карап, шаар куруудагы башка дагы көйгөйлөрдү козгошту. Ордо калаага жаңы курулган бир катар көп кабаттардын тургундары талаа шартында жашоого аргасыз. Алар суусуз, жылуулуксуз отурганын депутат козгоп, бул көрүнүш боюнча тиешелүү жактардын түшүндүрмөсүн талап кылды. Элдер кирип жашап атышат, суусу жок, отопление жок. Кандай кылып жашап атышат? Муну азыр суук башталса, бул социалдык чоң бир жаңжалга алып келет. Ушул маселени кантип чечесиздер? Бизде ушундай 100% заселение болмоюнча газды ачпайт да. Анан жанагы ысык суу, муздак суусун это постоянно чечилип жүрөт. Ысык суу, муздак суу боюнча проблема жок. Анан жана отопление боюнча проблема болуп аткандары, отопленияны жанагы бияктан счетчиктен кое берген отопление менен жашап аткан кишилердин жарымы жашабай ошолорго перегруз болуп атат. Проблеманы өзлөрү көтөрүп чабышып аткандар бар, бизге де келип атат. Депутаттардын айтымында, инженердик тармактардын кызматкерлерин ыраазы кылмайын, ишкерлердин иши жүрүшпөйт. Айрыкча жанагы инженердик коммуникацияга уруксат берген мамлекеттик мекемелер ушул чечишпейт да. Чечсе дагы эгерде жанагы алардын көбүн таппасаңыз алыс жактан берип коет да. 2-3 эсе көпкө түшүп калат. Мына ошондуктан ушуну кандай чечебиз? Кандай жолуңуздар бар? Биз жанагы канчалык реформа кылып өзгөртүп жылдырбайлы, эгерде биздин ошо мамлекеттик ишканалар менен тил табышып бул маселени түп тамырынан өзгөртүп алдыга жылдырууну койбосок, көп баштаган иштерибиздин майнабы чыкпай калчудай да. Мына сиздер өзүңүздөр мойнуңуздарга алдыңыздар. Кандай ушу тамырлашып туңгуюкка келгенинчи? Бул деген биздин мамлекеттин ишкерлеринин өз ишине абдан бир чоң тоскоол. Биз мындай нерсе менен эч жака жире албайбыз, өспөйбүз. Булардан алыш деген бир кудайдын азабы, тех условияны алыш деген. Барып суранып, булардан ар кандай бир методдор менен киш салып атып багыштар барышат дагы, эптеп септеп атып бир жарым жылдан кийин алышат. Алганда дагы алар үстүнө нагрузка менен беришет. Шаардагы жалпыга тиешелүү жерлерди кала жетекчилери курулуш үчүн берип жатканын депутаттар сынга алып, арканды алысыраак таштоого чакырды. Эл өкүлдөрү жакында Бишкектин борборунда 1 чарчы метрда жер калбай кала турганын эскертип, жаңы шаар куруу тууралуу ойлонгула деген маселени койду. Мындай перспектива ойду бир аз артка ташашыбыз керек да. Мына ушул эле күнүмдүк эле бир жумуш менен алектенбей, биз негизги Бишкек шаары Кыргызстан өнүктүрүү үчүн бир аз мындай алдын алып ойлогонго үйрөнүшүбүз керек. Кеңейтүү жагына, ошол жака курулушту которуу жагына. Эми болду, эми ушу квадратка тыга бересиңерби? Жакында баспай калабыз бу жерде. Не то что машинеде баспай калабыз. Шаар куруудагы проблемалардын көбү деталдуу долбоорлоо планына келип такалат. Учурда Бишкектин негизги кварталдарында гана деталдуу долбоорлоо жасалууда. Мэрия өкүлдөрү 154 миллион сом бөлүнсө, жумуш тездетилерин айтышат. 1,5 жылдын ичинде бүтүрүшүдө это центральный часть депчи. То есть акча каражаты чечилсе бүтүрүлсө болот. Курулуштун сапаты болсо өзүнчө маселе. Курулуш агенттигинин башчысы билдиргендей, учурда ЭАЭП өлкөлөрүндө бирдиктүү техникалык регламент боюнча мыйзам долбоору иштелип чыгып келишимдер түзүлүүдө. Евразия азиатский экономический биримдикке кирбедикпи? Ошонун алкагында единый технический регламент болот. Единый технический регламент бул курулуш материалдары, анан кийин курулуш боюнча бир гана технический регламент болот. Ошонун алкагында жанагы синиптер, анан кийин жанагы ГОСТор кайра иштетилип турат, өзгөрүүлөр киргизип турат да. Депутаттар ушул курулуштун жаңы нормалары жана эрежелерине байланыштуу да суроолорун берди. Этаждын канча этаж салууга
уруксат берилиши мүмкүн биздин Кыргызстанда азыркы сейсмологик абал боюнча? Бишкек шаарына биз айтып атабыз 50 этажга чейин салса болот деп. В соответствии с новыми СНИПами, сколько положено машиномест для многоэтажного жилого дома? Какой расчет идет? Бир квартирага бир машина деп. Комитет талкуусунун соңунда курулуш тармагындагы проблемаларды кароо боюнча жумуш тобун түзүү чечими чыгарылды. Ага ылайык кызыл сызыктан чыккан жана башка мыйзамсыз курулуштар текшерүүгө алынат. Ошондой эле Бишкек архитектура башкармалыгын мэриянын карамагынан чыгаруу жана курулуш агенттигине өткөрүү тууралуу маселе каралмакчы. Шаар куруудан сырткарадагы суу проблемасы бар. Өлкө ичинде 2000ге жакын айыл орун алган. Таза суу жок деген кыштактардын саны 400гө чамалайт. Бир нече аймактарда суу түтүктөрү 70-жылдардан кийин киргизилген. Учурда абалы начар. Жалпысынан таза сууга 1,5 миллион адам муктаж. Кененирээк кийинки материалда. 2001-2014 жылдар ичинде 553 айылга таза суу чыгарылган. Азыркы тапта 600дөн ашуун аймакка суу берүү зарылдыгы бар. Ал эми 300 кыштакка ичүүчү суу менен камсыздоону кайра иштеп чыгуу аракети каралууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтү биринчи жолу мына 2014 жылы 25 миллион акча бөлүп 8 чоң айылдарда суу менен камсыз болгон. Мына жана мен айткандай бардыгы болуп 553 айыл түзөт. Алдыда райондордун бардык айылдарына канализация куруу пландалууда. Өкмөт мүчөсү бул иштердин баары улуттук өнүктүрүү стратегиясынын алкагында камтылганын маалымдайт. 10 жыл ичинде жасала турган ишти 5 жыл ичинде бүтүрүү демилгеси бекитилген. Стратегия кабыл алынган 2016 жылы кабыл алынган туурабы? Именно суу менен камсыз кылуу боюнча ичүүчү суу. Ошону 5 жылга кыскартабыз депчи, задание алдык деп. Ушуну значит стратегия кайрадан каралып 5 жылдык мөөнөткө кыскартасыңыз да? Кыскартабыз, как раз өкмөттөн азыр комиссия иштеп атат. Бир 3 айга келишти. Ошонун бардыгын өзгөртүлүп, толуктарды киргизүү боюнча ошо комиссиябыз менен чоң иштеп атабыз. Өзүңүздүн көзүңүз жетеби? Көзүбүз жетет, себеби азыр биз Азия өнүктүрүү банкы менен мурунку токтолуп калган 21,4 мына азыр кече координациялык кеңештен карап жактырып беришти. Өзүбүздө кенен суу туруп, сууга муктажбыз. Айрым айыл аймактарда таза суу көйгөйү орчунду. Депутат мындай маселе менен жеринен таанышып келгенин айтты. Ал мындан тышкары бир топ суу түтүкчөлөрү иштебей турганына токтолду. Водопроводчиктер жөнүндө айтып атам. Үйлөрдү кыдырып, ошол жерде бир трубалар тешилсе жана башка ушул суу түтүктөрүн айылда ким жана колодецтерге кирип алып жазайт. Илгери колхоз убагында билебиз да. Мисалы менин айылымда бар эле бир специалисттер көчөлөрдү кыдырып, ошол жерде суу түтүктөр жарылып, тоңуп бир нерсе болсо, ошолор оңдоп жүрчү эле да. Азыркы эле жана Север Электрдагыдай аларга өзүнчө униформа мындай айылда элдер биле тургандай бир ошону түзүш керек да. Кагаз түрүндө суу менен камсыз кылуу долбоорлору ири суммадагы каражатты чапчыйт. Андыктан 10 жыл, 5 жылдай акча күтүп отурбай, колдо бар мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга үндөшүүдө. 25 жыл ошо менен 20 миллион сурап акча таппай жүргөн, бирок 2 айдын ичинде биз ушул долбоор менен 6 миллион сомго татынака кылып туруп, тем более самотек менен тоодон 8 километр тоонун борунан суу түтүктөрүн тартып келип суу чыгарып бердик да. Карасаңыз, мындай. Ошондой эле айылдар көп да бүгүнкү күндө. Ушу чакан айылдар көп да. Анан бул 23 миллиардтын келип чыкканын ойлоп атам, бул жерде деле жакшылап иштесе иш тез бүтөт, анан кийин мондай сумма чыкпаш керек го дейм да. Жыйындын соңунда өлкөнүн жергиликтүү жааматтарын ичүүчү суу менен камсыз кылуу тууралуу долбоордун концепциясы тармактык комитеттин жыйынында жактырылды. Көрсөтүүбүздүн мындан кийинки бөлүгүндө сырттан келген чет элдиктердин каттоого турушу 5 күн ичинде эмес 30 күнгө узартылабы? Өкмөттүн токтому ошо 67 мамлекеттин жарандарына 30 күн регистрациясы жүрө алат деген токтом чыгып, элге жарыя кылыңыздар. Мамлекеттик лотереялык компания түзүлөт. Ал эми алдыда бир нече фирмалар жабылышы мүмкүнбү? Депутаттардын сунуштары боюнча бүт лотерея компанияларды иштетүүгө тыюу салынат деген сунуш болгон. Балдардын оюнда мыкты инсан деген ким өзү? Китеп окуп алып, анан диплом болгондо ал жакшы адам болуш деле эмес, бирок өзүң ички дүйнөң таза болсо.
Баалуу таштардын кору болгон жерлер өлкөнүн байлыгы. Ошондуктан жер казынасына байланыштуу мыйзам базасын өркүндөтүү зарыл. Тармактык комитеттин жыйынында депутат маалымдады. Парламентчилер өкмөт тарабынан сунушталган жер казынасы жөнүндө мыйзам долбоорун четке кагып, депутат демилгелеген ушундай эле мыйзам долбоорду колдошту. Жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө биринчи окууда Жыйындын жүрүшүндө Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев мыйзам долбоору депутаттардыкына караганда кечирээк киргизилип калгандыгын моюнга алуу менен эки мыйзам долбоорун бириктирүүнү сунуштады. Өкмөттүн сунушталган мыйзамды толугу менен камтып, андан да көбүрөөк нерселер бар экен. Кожоюк Жачыбевич сунуштап аткан мыйзамда. Бул туура, баягы карама каршылык жок. Көп нерсе азыркы сунушталып аткан мыйзамда, урматтуу депутат сунуштап аткан мыйзамда бүт баардык нерселер баягы эске алынган. Бирок ошол эле учурда буга дагы мен азыр мына акылдашып атабыз да өкмөттүн өкүлү менен. Буга да бир кандайдыр эмгек кеткен, ошону мен процедураларды көп билбейт экенмин. Ошону бириктирип эле бир проект кылып чыгарсак болбойбу? Сунуш ошол да. Бирок комитет мүчөлөрүнүн пикиринде депутаттын мыйзам долбоору өкмөттүкүнө караганда бир топ жеткиликтүү даярдалган. Ошентсе дагы эл өкүлдөрүн практика жүзүндө мыйзамды ишке ашырууда кыйынчылыктар жаралбайбы деген суроо кызыктырды. Өкмөттүн мыйзамында дээрлик көпчүлүк статьяларда право первой заявки деген түшүнүктү киргизип атышты эле. Бул сиздин мыйзамыңызда барбы ошондой? Муну мурунку эле редакцияда калтырдык. Мурунку редакцияны билесиз да. Право первой заявка дегенде эки жолу эгерде болбой калса бир заявка менен кетет деген. Ошол по-прежнему калтырдык. Сөздүн эмеси төркүнүн аягында эми аукционду искусственно деле бузуп койсо болот да при желании. Туурабы? Анан кийин по праву первой заявки деле берип койсо болот. Мындайчы эми мындай жаман жагын алганда. Ошого эми бул биринчи окууда албетте колдойбуз. Экинчи окууда ушуну эске алып койсок. Депутаттын айтымында тоо кен тармагы өлкө экономикасынын артыкчылыктуу тармактарынын бири болуп саналат. Колдонуудагы мыйзам учурдун талаптарына толук жооп бербей калган. Азыр кен иштетүү жаатында башаламандыктар болуп, көптөгөн талаш тартыштар дагы жаралууда. Ошондон улам жер казынасына байланыштуу мыйзам базасын өркүндөтүү зарылчылыгы келип чыккан. Бул дүйнөлүк практиканын негизинде биз сунуштап атабыз. Көп бизге окшогон кендерди иштеткен мамлекеттердин тажрыйбасын көрүп, ошол эле Монголия, Чилиге, башка мамлекеттердикин көрүп, Турцияныкын ушул баягы акыркы жаңылыктардан мындай коррупцияны жое турган бир ыкма экен. Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет жер казынасы жөнүндөгү мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Эми мамлекеттик лотереялык компания түзүлөт жана учурда иштеп жаткан 25 жеке лотерея фирмалары жабылат. Муну жүзөгө ашыруучу лотереялар тууралуу мыйзам долбоору парламенттин тармактык комитетинде каралып, экинчи окууда жактырылды. Бир катар депутаттар лотерея оюндарына тыюу салууну демилгелеп чыккан. Бирок өкмөт такыр эле ага тыюу салып коюу болбостугун айтып, башка лотерея тууралуу мыйзам иштеп чыгып келди. Эми өкмөттүн жаңы мыйзам долбоору менен лотерея ишмердигине тыюу салган долбоор бириктирилди. Биз өкмөттүн негизги сунушун эске алдык дагы бул мыйзам катары кирип, анан кийин биринчи окуудан кабыл алынып, экөөнү регламенттин 51 статьясынын 5 пункту бизге мүмкүнчүлүк берет бириктиргенгечи. Өкмөттүн мыйзам долбооруна ылайык мамлекеттик лотереялык компания түптөлүп, ошол гана лотерея уюштурат. Утуштан түшкөн каражат атайын фондко түшүп, мамлекеттин керегине жаратылат. Лотерея сатып алган киши өзүнүн акчасы инвестор катары да ойлонот да. Мисалы биз келечекте буюрса бул лотерея компаниясы, мамлекеттик лотерея компания иштеп кетсе, биз Кыргызстанда жаңы стадиондор, жаңы маданият борборлорун куралы деп атабыз да. Бул салыктан тышкары, бул мамлекеттик лотерея компаниянын каражаттары. Депутат Гүлшат Асылбаева лотерея ишмердиги кантип көзөмөлдөнөрү жана анын механизмдери кандай болоруна кызыкты. На самом деле, получается, закон приняли. Чынында мыйзамды кабыл алсак, ал кийин кантип иштейт? Мына ушуну билүү мага кызык болуп жатат. Аны аткаруу механизмдери кандай болот? Маселен, аны ким түнкүсүн көзөмөлдөйт? Ушунун баары так жазылышы керек. Депутат Улан Чолпонбаев мамлекеттик лотерея акырындык менен кумар оюндарына өтүп кетпейби деп күмөн санады.
игровые зоны, получается. Букмекердик кеңселер акырындык менен кумарканаларга айланып кетип жатпайбы? Эми мамлекеттик лотерея кандай ойнотулат? Мен негизи лотереяга каршымын. Белгилүү болгондой, ушул тапта 46 жакка лотерея ойнотууга лицензия берилген. Анын 25-и активдүү иштейт. Өкмөт өкүлү билдиргендей, мыйзам күчүнө кирсе, алардын баары жабылат. Кыргызстан ажайып кооз керемет мамлекет. Канададан келген Ивани ушундай пикирде, бирок аларды кооптондургандагы маселе бар. Туристтер, саякатчылар ашып кетсе, эс алууга 1 жумага келишет. Аларга коюлган 5 күндүк чектөө кыйынчылык туудурат. Ага ылайык бир катар депутаттар чет элдиктерди 5 күндүн ичинде каттоо тууралуу жаңы эрежени өзгөртүп, 30 күнгө узартуу керек деп өкмөткө сунуш жолдошту. Кыргызстан өзүнүн жаратылышы менен Ивани айымды арбады. Таза аба, меймандос элдин жылуу жүзү ал үчүн өзгөчө. Канададан келген кесиби эколог жер кыдырып практикалык ишин аткарууда. 5 күндүк чектөө мага окшоп келген туристтерди түйшүккө салат деп бушайман. Бул маселе менин социалдык баракчамда деле кызуу талкууланып жүрөт. Мени менен келгендер дагы түйшүк тартышууда. Анткени 5 күндүн ичинде бейтааныш жерге келип, каттоого туруу биз үчүн кыйын. Тил маселеси, экинчи кимге жана кайда кайрылууну дагы биле албайбыз. Ошондуктан мөөнөттү узартса жакшы болмок. Албетте атайын алыстан келип, кантип Кыргызстанды кыдырып кете албай калабыз. Бишкектин борбордук көчөлөрүндө тур фирмалар жайнайт. Кадам сайын жарнамалар илинген баннерлерди көрүүгө болот. Алар сырттан келген чет өлкөлүк туристтердин жардамы менен акча табары баарына белгилүү. Бирок буларды ойлонткон маселе дагы бар. Ошон үчүн келишет, ошон үчүн келгенде эле алар Бишкекте көп деле турбайт да. Бул жактан Бишкекке келип конуп, андан кийин эле тоолорго эки жака башка кооз жерлерди көргөнчө кетишет. Ошон үчүн алардын келип регистрация кылыш үчүн аларга 5 күн ичинде регистрация кылыш деген кичине кыйынчылык туудуруп калат алар үчүнчү. Ал эми чет өлкөлүк саякатчылардын дээрлик көпчүлүгү жайында Кыргызстандын бермети болгон ысык көлгө келишет. Кышкысын ажайып кооз жаратылышты кыдыруу менен лыжа тебүүгө ашыгышат. Эл өкүлдөрү мурунку мыйзам долбоорунда 5 күндүк чектөө өлкөнүн коопсуздугун алдын алууга багытталганын кошумчалашат. Бирок туристтердин сейрек келиши коркунуч жараткандыктан бул маселенин тез арада чечүү аракети жасалууда. Сырткы миграция боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизгенден кийин коомдо көптөгөн талкуулар болуп атат, анан түшүнбөстөр болуп атат, тур операторлордун өтө көп нааразычылыктар болуп атат. Негизи эле биз ошол жакында ошо кабыл алган мыйзамда биз да инициатор болгонбуз өкмөт менен. Ал мыйзамга биз ошондой 5 күн регистрация болсун деген киргизген эмеспиз. Ал мыйзам, жобо, ал тартип мурун эле бар болчу. Белгилей кетсек, эми мындан ары келишимдин шарттарына ылайык Россиянын жарандары өлкө ичинде 30 күнгө чейин каттоосуз жүрө алат. Учурда кыргыз жарандардын Орусияда каттоосуз жашоо мөөнөтү 7 күн. Келишим ратификацияланып калса, ал 30 күнгө чейин узартылат. 2015 жылы 19 июнда Санкт-Петербург шаарында соглашение түзүлгөн. Ошол соглашениянын негизинде кыргыз жарандары эми Россия Федерациясында 30 күнгө чейин регистрациясы жок мөөнөтүндө жүрсө болот. Ошондой эле Россия Федерациянын жарандары дагы Кыргызстан территориясына келгенде 30 күн ичинде кадимкидей эле регистрациясы жок жүрөт. Долбоор ишке ашкандан кийин 60тан ашуун мамлекеттин жарандары Кыргызстанга 30 күнгө чейин каттоосуз киришет. Акчап келип жумушту тозгон, жумушту орун кошумча түзгөн жарандар боюнча сөз болуп атат. Ошол багыт, ошол принцип менен биз жанакы бизнесмендер, инвесторларды киргизсек, биздин экономика, технология келмек, акча келмек, кошумча жумушчу орун түзүлүп, анан бюджет көтөрүлмөк. Депутат Абдывахап Нурбаев чет элдик жарандардын 30 күн каттоосуз жүрө ала турганы боюнча өкмөттүн токтому тез арада чыгышы керектигин белгиледи. Эмдиги экинчи күнгө чейин, комитеттин отурумуна чейин өкмөттүн токтому ошо 67 мамлекеттин жарандардын 30 күн регистрациясы жүрө алат деген токтом чыгып, элге жарыя кылыңыздар. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы уюштурган галстуксуз баарлашууда дагы жогоруда көтөрүлгөн маселе талкууга алынды. Журналисттер менен эл өкүлдөрүнүн ортосунда бул жолку жолугушууга депутаттар Кожобек Рыспаев менен Экмат Байбакбаев катышты. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү алардан Кыргызстанга келген чет өлкөлүктөрдөн 5 күндүн ичинде каттоого туруну талап кылган. Бул мыйзам парламенттен кандайча өтүп кеткен деген суроо узатышты. Алар бизди коргойн деген ой максат менен иштеген чыгар, коргоо маселесин караган чыгар, жана терроризм дейбиз, тиги дейбиз, ушундайдан корккон мүнөт деген ойлойм да, ушу менен келген деп. Бирок ал азыр мына экономик тармакка, туризмге
инвестицияға тоскоолдук кылып атат. Эки тараптуу мамиле мындан ары дагы бекемделет. Төрага Чыныбай Турсунбеков Япониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Йосихиро Ямамураны кабыл алды. Жолугушууда төрага Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы алакалардын жаңы багытта өнүгүп бара жатканын белгилеп, бул жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сапарлардын уюштурулуп жаткандыгы жакшы түрткү бергендигин маалымдады. Өз кезегинде элчи кийинки жылы да экономикалык өнөктөштүктү кеңейтүүгө багытталган экинчи Кыргыз-Жапон форумун өткөрүү мерчемделип жатканын айтты. Жолугушуунун соңунда Жогорку кеңештин төрагасы жаңы дайындалган Жапон элчисине ийгилик каалап, эки өлкө ортосунда достук мамилени жогорулатуу боюнча жемиштүү иш алып барарына ишеним артарын кошумчалады. Эгер билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына киргизилип жаткан өзгөртүүлөр колдоо тапса, анда илимий даражасы жок, бирок ардак наамы бар окутуучулар деле ректор болуп шайлана алат. Аталган маселени Кыргызстан фракциясы өзүнүн кезектеги жыйынында карады. Учурда Кыргызстанда жалпы 55 жогорку окуу жайы болсо, алардын ичинен 4-өө улуттук деген макамга ээ. Мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүгө ылайык Сүрөт академиясы менен консерваторияга илимий даражасы болбосо дагы мамлекеттик ардактуу наамга ээ болгон чыгармачыл адамдар ректор болуу укугуна ээ болот. Ал эми Агрардык университет менен Жусуп Баласагын атындагы жогорку окуу жайына илимий даражасы жогору окумуштуулар ректор боло алат. Мыйзамга өзгөртүү учурунда кирип жатканын Бишкек гуманитардык университетинин ректору Абдылда Мусаев дагы ырастады. Анын пикиринде ректор болом деген адам менеджер болуу менен бирге белгилүү окумуштуу дагы болушу керек. Жогорку окуу жайындагы эң негизги высший орган управления бул окумуштуу кеңеш. Окумуштуу кеңештин төрагасы ректор болуш керек да. Фракция жыйынында буга чейин айрым жогорку окуу жайларынын ректорлорун шайлоодо жана аларды дайындоодо түшүнбөстүктөр орун алганы айтылды. 4 жогорку окуу жайдын 3-чү орун алгандар бүгүнкү күндө ректор болуп отурат. Эми бул деген нерсе мына коллегалар жакшы айтып кетти. Бүгүнкү күндө университеттин жааматыны 2-3кө бөлүп коюп атат да. Анда кандай билим берет алар? Биринчи, экинчи орунду алган кандидаттарга экинчи тур уюштуруп, ошонун ичинен эң көп алганды шайлаш керек да. Ошол чындап демократиялык жол болот. Жана айтылып аткан сунуштар туура. Ато коллективди 3-кө 4кө бөлүп, асыркы күнү атмосфера жакшы эмес да. Экинчи, үчүнчү орунду алганды коюп атсаңар, конечно, коллектив нааразы эле болот да. Ошол нерсени дагы паричи чечим менен беребиз. Ошону карап коюңуздар. Айрым эл өкүлдөрү ректорлорду шайлоо менен эмес, дайындоо жолу менен бекитсе, ар кандай нааразычылыктар токтойт эле деген пикирде. Жыйын соңунда аталган мыйзамга өзгөртүү экинчи окууда колдоого алынды. Албетте, ар бир адам билимдүү болууга умтулат. Ал эми мыкты инсан болуш үчүн эмне кылыш керек? Бул суроону Жогорку кеңештин жаш меймандарына узаттык. Жакшы адам болуш үчүн билимдүү, адамгерчиликтүү, ынтымактуу болсо, жана жакшы окуп, чоң окуу жайларга тапшырып, адам болуш аста айбан болуп бир паста деп айтат го. Эң кандай болсо дагы адам өзүн алып жүрүш керек. Жакшы адам болуш үчүн жакшы окуп, өзүңдүн Кыргызстанга да, Кыргызстан мамлекетине дагы өзүңдүн пайдаң тийгендей адам болушуң керек да. Ошо жакшы адам сапаты деген бул элге жакшылык алып келген адам деп ойлойм. Жакшы адам болуш үчүн биз көп окушубуз керек. Азыртадан көп чынчыл болушубуз керек, акынет болушубуз керек. Биз азыртадан китептерди көп окушубуз керек. Жакшы адам болуш үчүн жакшы нерселерге умтулуш керек. Тил билиш керек. Башка адамдар жакшы үлгү болуп, жакшы адам жүрсөң, жакшы сапаттар жечесиң. Жакшы адам болуш үчүн биз биринчиден ак ниет, адамгерчиликтүү болушубуз керек. Ошол биз өзүбүздүн келечекте алдыга койгон максаттарыбызга жетиш үчүн Кыргызстанга бир жакшы салым кошуш үчүн биз көптү билип, көп окушубуз керек. Жакшы адамдарды көбүнчө карылардан, жаштардан эле кезиктирсе болот. Улуун урматтап күчүн узаттаган ошол жакшы сапат деп ойлойм мен. Эл жүзүнө таанылган, илимдүү, билимдүү адамдар бул жакшы адам. Өзүңдү мыкты алып жүрсөң, ар кайсы жерде өзүңдү улууну узаттап, улууну урматтап, кичүүнү узаттап жүрсөң, бул жакшы адам деп эсептелет болушуң керек. Жакшы адам деген ал дайыма чындыкты айткан, калыс, алдабаган, өз ак эмгеги менен акча таап, справедливый болгон жакшы адам деп билем да. Китеп окуп алып эле анан диплом
огондо ал жакшы адам болуш деле эмес, бирок өзүң ички дүйнөң таза болсо, ошол жакшы адам болосуң. Аны эл элемейт да, мен сыртыман жакшы көрүнөт да. Ушуну менен жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Аны менен сиздерди менин кесиптештерим жана мен Жылдыз Жолдошбаева тааныштырдым. Амандыкта жолугушалы, саламатта туруңуздар.